өкмөт мүчөлөрүбүзгө кайрылып кетет элек. Азыркы учурда деген Анталия шаарында жана Стамбул, Анкара шаарында 350ден ашык киши учак күтүп атат. Ошолордун деген азыркы абалы өтө оор. Алар деген кээ бирөө көчөдө калып калган, кээ бирөө деген нансыз үйүндө жатат. Бул жак деген башка мамлекет. Силер айтып атасыздар, ушул жакта жатып тургула деп. Бирок мыякта жатканга алардын каражаттары жетпейт. Сиздер ошону түшүнбөй атасыздар. Алар азыркы мезгилде бир айдан ашык убакыттан бери жумушсуз калышты. Өздөрүнүн иче турган суусу жок, наны жок калышты. Ошол үчүн сиздерден жардам сурайт элек. Алар өздөрүнүн үйлөрүнө акча жөнөтмөк тургайлы азыркы учурда өздөрүнө өздөрү кам кыра албай калышты.